Алмас. Оу. Қарачы, зал толы мырзаларбы же айымдарбы? Мен ойымша айымдар го дейм. Айымдар чындап көп екен, ә? Ооба, чындап. Айымдарды мақтачы бер. Айымдар, көп жашаңыздар. Сіздерге чоң рахмат. Апалар бар мынау бұл дүйнөдө басып адам баласы болып жүрөбүз. Мақта деп отам мен сені мұндай. Қандай ғана үйлерде оор жұмыштарды ушулар кылбайт. Үй жийип аткан, төшөк салып аткан, пол жууп аткан, тамак жасап аткан, үйдү шыпырып тазалап, полдорду пилисостап аткан, калтак жеп аткан ушулар да. Ооба. Ушулар? Анан ким деп ойлойсуз? Жаз жөнүндө билесизби? Жаз жөнүндө бир апаларга бир жаз жөндүрдарчы. Жаз мезгили жай жай тахте тахте тах тах. Ушуну билем. Нормальдер бекен? Бул кимдин ыры? Тоголок молдон деп албагына? Жок, Бек Борбиевдин ыры. Ооба. Сынган кылыч деген Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч деген китебини ким жазган? Төлөгөн Касымбеков жазган. Жеңи жок жазган деп албагына? Жок. Мен бүт окуп чыккам. Андай ыр болбойт. Жазда мындай айымдарды өзүңө тартып, мындай мээр төгүп дегенде мындай өзүбүз тилмен айтканда характеристика менен ырдабайсыңбы? Мисалы мынеке. Биз тааныштык жазгы күнүндө бирге жүрдүк айлуу түндө жаш баладай кошо ыйладым жаз деле сүйүм келет деп жаз жамгыры тереземди черткилеп үмүт менен күтөм сени жаз деле сүйүм келет деп. Ана. Өзү агай сиз зор талантсыз. Биринчи мен айылдан Чоңалайдан келгенде уш кишинин колуна келгем. Адам түгөп калгансыз уш кишинин колуна келип калдым. Уш кишинин шакирти болобуз. Академияга тапшырып алсың сразу эле. Сразу эле академияга тапшырып алыппын да, Жамгырдагы ажиманияда саат 4-тө бир нерсе алып келип бер деп, бирок сиз бар ушул сахнада турабыз. Жеңишбек Айтиев агайыбызга бир кол чабып коюңуз, урматтуулар. Биздин устатыбыз агайыбыз. Мен оштон эч жакка кетпейм. Дарак бир жерден көгөрөт дейт го. Кээ бир ырчылар жакшы ырчыкса эле болду, бишектен көтөрүлүш керек. Жок, мен сиздердин батаңыздарга муктажмын. Дайым сиздер менен. Мен дайыма тойлордо, жакшылыктарда кызмат кылам. Көрдүш? Мен агай, мына Ошто концерт көбөйүп кетти. Концерт жыттанып кетти Ош. Ош концерт жыттанып кетти. Мисалы үчүн концерттер көбөйүп, мына остановкада биринин аркасына рекламаны чапташтыра берип, афишаны. Башкача сөздөр чыгып калат экен. Жок, сиздер афишаны көргөндө мындай тегеле жөнүлөп кетпейсиздер дейм да. Кээ бирлер афишаны окуйт да гана жарымын жыртып алат дагы, рекламалар алмашып калып атат да, афишага башка фирманын рекламасын жармаштырса, мисалы үчүн мен кечене мен көрдүм, Рахман Разыковду 3 кыз 3 бала тазалаганга керек деп турат экен. Мен дагы окудум өткөндө. Срочно продается Венера Назаралиева деп жазып. Мен дагы окудум, Жамбыл Камчиев жүн алабыз деп деди. Мен дагы окудум. Расул Маматкуловтан квартира берилет дейт. Кеңейтилген 2 балкон менен деген жазып койду. Самара Каримова училищага студенттерди алабыз деп тегине жазып койду. Жеңишбек Айтиевдин сүттөрү деп жазып койду. Окудум, койчу. Мен дагы окудум. Не деп окудуңуз? Тамашо лигасы 3-сезон Алмаз Аманбаев тукум сатабыз деп койду. Ушундай, билип калдым да. Мен Кудайга шүгүр, сен мына Бишкекте дагы былтыр 300 миң силер уттуңар. Бишкектин мэриясына кубок тутту. Президенттин кубогу. Президенттин кубогуну 300 миң силер уттуңар. Молодец. Мен ошол жерде сага тан бердим. Быйыл Азияда чемпион болдук. Азияда чемпион болушу мына Казакстанда өткөн, Азияда азаматтар. Тамашачы да. Болтур ушундай кол чапты, ушу Азияда бир дапсың. Ошого жараша бир 3 суроо берем, тапчы балам. Любой сурооңузду бериң. Дудукча да бере берейинби? Ооба. Мындай, Чоңалайда чоңойгонсуң турабы? Чоңалайда. Айылда эле чоңойгонсуң. Айылда чоңойгон. Ат минип, эшек минип, эшек, чөп чабып, Кудайга шүгүр. Ооба. Үй жаныбарлардан кайсы жаныбарындай тоголок кылып кык чыгарат? Тоголок кылып, кечине кылып. Кой менен козу дагы тө Эчки? Эчки. Вот, азамат зорго табат кесип. Тоголок кылып, картошка да кылыпчы. Эшек, ат. Эшек, ат. Ооба. Жалпы айтыпчы. Уй.
Азамат. Билет экени. 1978 жылы Кытай Эл Республикасынын президентинин кызынын подружкасынын күчүгүн аты ким болгон? Билбейм мен. Точно билбейсиң? Билбейм. Көрдүңбү балам? 40-тан башка эчтеке билбейсиң сенчи? Алмазбек Аманбаев. Жеңишбек Айтиев. Алмазбек. Бар болуңуздар. Буйруса, оштуктарды бир күлкү дүйнөсүнө саякатка чык. Рахмат. Негизи урматтуулар, мен ушундай аудиторияга биринчи жолу чыгып атышым. Колдон келишинче күзгүдө туруп даярданганга аракет кылдык сиздерге жаккан юморго. Анан негизи мен мынабы телевизордун астында реклама чыкканда мен балдарга таң калам, кыздар менен таанышам үйлөнүү максатында. Телевизордон кыз бактысын издейт го. Элестетиңиздер, радио жазылып турат. Айгүл турмушка чыгат, балдар ишке жарап калган. Болбой калат го дегеним. Мисал үчүн бүгүн апалар, сиздердин байрамыңыздар, апалар тууралуу сүйлөй турган болсок, апаларыбыз аман болуңуздар. Мына илгери биздин апаларыбыз чоң болгон деп аталарыбыз айтып келет го. Ошо чындык бар. Апаны кучактаганда чыныгы апаны кучактагандай болгонсуң, апа чоң болгон, апа деп. Азыр биздин жеңелерибиз кичине апа. Мындай окумуштуулар изилдеп чыгыптыр, кыргыздарга бир жета деген балекет келиптир. Азыр биздин жеңелерибиз жета кармайт, ошондуктан арык. Улуу сөздө уят жок. Илгери биздин апаларыбыз карышкырдын жүрөгүнө талгак болгон. Арыстан көкрөгүнө талгак болгон. Вот ошол талгактан төрөлгөн балдар баатыр болгон, күчтүү болгон. Азыр биздин жеңелерибиз неге талгак болот? Бананга, алмага, майызга, мотоциклдин түтүнүнө. Вот мотоциклдин түтүнүнөн, майыздан төрөлгөн балдар биз деп ойлоп каласың деди аларга. Ушундай го. Мисал үчүн ЛТРде Жунго сапар деген теле берүүнү көргөнсүздөр, Ошондо жаңылыкты мындай айтат. Сәлеметсіздер, урматтуу телекөрөрмөндөр. Бүгүн биз сиздерге Лаңма менен Пунктун өмүр байын айтып беребиз. Лаңма менен Пунктун 1916 жылы Шыңшуандын Пунктун аралында жарык дүйнөгө келип балык бизнесин баштаган деп ушундай. Ал эми бизде Кыргызстанда жаңылыкты кече саламатсыздарбы? Кече Кыргызстандын премьер-министри мына бул жерге барып келди дейт. Барып келиптир. Северный Кореяда жаңылыкты башкача айтат экен. Бакырып айтат экен. Чук жандырсаң, чоңшыңаны мыңышыңы мына. Яңышыңы түмүтү, кимчаным очуңу деп. Согуш болуп атабы деп ойлоп каласың бар го. Негизи мына жеңелерибизге айтарыбыз, мына олтурган апалар, алтындарым, апаларым, сиздерден үлгү алыш керек. Айтайын дегеним, бир чындыкты айтып коюш керек. Сайыз урагандан кийин кичине жанакындай Кыргызстан жетим бала сыяктуу болуп калды го. Үйдө нан жок, un жок. Биздин аталарыбыз, агаларыбыз баары ичип кеткен көчөдө, саган көчөдө тополоң. Вот ошол убакта биздин апаларыбыз чыдаган, 10 бала менен жашаган. Мына сиздер, алтындарым, апаларыбыз сиздер го. Мен сиздерге өтө чоң ыраазымын. Мына Союз урагандан кийин биздин апалар ошол убакта сиздер келин болсоңуздар керек. Үйдө эч нерсе жок, стиральный машина жок, нан пышырган печка жок, бир тандыр нан, 10 бала ушу менен жашагансыздар. Азыр Кудайга шүгүр, мына төрдүн көркү болуп, балпайып, баланын сыйын, урматын көрүп отурасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Майрамыңыздар менен апалар. Чоң рахмат.